Токторбаев Жеңиш Шермаматович деген крупный строительный магнат, Алихар Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп келип, Ош шаарына келип, мыйзамдарды бузуп, тебелеп, тепсеп, адамдардын укуктары эч нерсе калбады. Чекеден бузуп, чачып кетти. Ал киши Ош шаарында мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп, бүтүндөй мамлекеттик бийликти деморализация кылып, биздин кат, арыз, муңдар каралбай, эми кыймылдай баштады. Ушул окуя, ушул иштер укуктук баа берилип, сотко жетип, аягына чыгыш керек. Бүтүндөй Ош шаарынын көчөлөрүнүн боюндагы бизнес, дарыянын боюндагы бизнес, каналдын боюндагы бизнес эч нерсе калбады. Ушул жапа чеккен адамдардын кенемте компенсация тезирээк чечилип, ушул адамдар дагы тезирээк коомдук ишке киришип, экономикалык активдүүлүккө киришиш керек. Сиз президент болгондон бери мына алтыныбыз 52 тоннадан ашты. Ушул компенсацияны карап бир 2-3 тонна алтынды Ош шаарына карап берсеңиз. Түшүнүктүү. 2 тонна алтын билесизби канча сом турат, канча доллар турат? Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат бететиги сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Эми баякы сносты кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле. Бая баасын келишип туруп, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле элек экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги. Менин деле кемчилигим десем болот, эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Анан эми сиздин 2 тонна алтыныңызды биз бере албайбыз, бирок компенсацияңызды беребиз.